Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз силер менен кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туунду тактооштордун морфологиялык жол менен жасалышы. Демек балдар, өзүңөр баамдап тургандай, бүгүнкү сабагыбызда биз тактооштор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз силер менен өткөн сабактарда тактооштор жөнүндө маалымат алып үйрөнгөнбүз, Демек тактооштор деген бул кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, сын сыпатын, ордун, сан өлчөмүн көрсөтүп, морфологиялык жагынан өзгөрбөй турган, өзгөрсө дагы жарым-жартылай өзгөргөн сөздөрдү айтат экенбиз. Мына ошол тактооштор түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй тактооч болуп бир сөздөн турат, ал эми татаал тактооч эки же андан ашык сөздөрдөн турат экен. Мына ошол жөнөкөй тактооштор жасалышына карай туунду жана тубаса болуп бөлүнөт. Тубаса тактооштор дайыма уңгу түрүндө турат. Мисал үчүн, эрте келди. Бул жерде келди деген кыймыл аракеттин качан болгондугун эрте деген тактооч бизге көрсөтүп атат. Бат окуду. Бул жердеги окуду деген кыймыл аракеттин сын сыпатын бат деген тактооч көрсөтүп атат. Кайра келди. Бул жерде келди деген кыймыл аракетти билдирген этиш сөздүн, мындайча айтканда, кыймыл аракеттин качан болгондугун кайра деген тактооч көрсөтүп турат. Араң окуду. Бул жерде окуду деген кыймыл аракетти билдирген сөздүн кантип окугандыгын араң деген тактооч билдирип атат. Мындайча айтканда, кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирип атат. Дароо алды. Бул жерде дагы алды деген бул кыймыл аракет болуп атат. Мына ошол кыймыл аракеттин качан алгандыгын, мындайча айтканда, мезгилин дароо деген тактооч билдирип атат. Демек балдар, тубаса тактооштор бул дайыма уңгу түрүндө экендигин силер түшүндүңөр, Буларга эч кандай мүчө уланбайт. Бул жерде эрте, бат, дароо, араң, мурун деген сөздөр булар тактоо сөздөр. Эми балдар, туунду тактооштор. Туунду тактооштор булар морфологиялык жол менен сөз мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалат. Демек, аты эле айтып тургандай, мына ошол сөздөргө мүчөлөрдүн уланышы менен зат атооштон, сын атооштон, ат атооштон, сан атооштон, кээде тактооштун өзүнөн жасалат экен. Анда эмесе, балдар, мына ошол мүчөлөр кайсы мүчөлөр экендигин көңүл бурабыз. Биз айтып атабыз, туунду тактооштор булар сөзгө мүчөлөрдүн уланышы аркылуу. Ошол кандай мүчөлөр уланса, туунду тактооштор пайда болот экен. Анда көңүл коюп бул видеону көрөбүз. Демек балдар, ча мүчөсү, кыргызча сүйлөйбүз. Бул жерде сүйлөйбүз деген кыймыл аракеттин кайсы тилде экендигин кыргызча деген тактооч билдирди. Бала деген сөзгө ча мүчөсү уланып, балача деген тактоочту пайда кылды. Биз деген сөзгө ча мүчөсү уланып, бизче деген тактоочту пайда кылды. Демек, бул ча мүчөсү. Андан кийин лап мүчөсү. Лап мүчөсүнөн кандай тактооштор пайда боло тургандыгын көңүл бурабыз. Демек, жыл деген сөзгө лап мүчө улап, жылдап деген тактооч пайда болду. Мисалы, жылдап окуду. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип атат. Эрте деген сөзгө лап деген мүчө уланып, эртелеп деген тактооч пайда болду.
эртелеп келди мисалы үчүн. Бул да кыймыл аракеттин мезгилин билдирип атат. Андан кийин лай мүчөсү. Лай мүчөсүнөн кандай тактооштор пайда болот экен? Демек, акча деген сөзгө лай мүчөсү уланып, акчалай деген тактоош пайда болду. Керүүлөй деген тактоош пайда болду. Демек, күз деген сөзгө лай мүчөсү уланып, күздөй деген тактоош пайда болду. Андан кийин ылдамдай басты. Демек, басты деген аракет болот. Мына ошол кыймыл аракеттин сын сыпатын ылдамдай деген тактоош сөз билдирип атат бизге. Чалык деген мүчө. Демек, мен деген сөзгө чалык мүчөсү уланып, менчелик деген тактоош пайда болду. Ошол деген шилтеме ататоочко чалык мүчөсү уланып, ошончолук деген тактооч пайда болду. Көрдүңөр балдар, зататооч, сынатооч, ататооч сөздөргө мүчөлөр уланып, тактоошторду пайда кылып атат. Андан кийин сын мүчөсү. Түнкү деген сөзгө сын мүчөсү уланып, түнкүсүн деген тактооч пайда болду. Түнкүсүн ойгонду. Демек, ойгонду деген бул кыймыл аракетти билдирип атат. Ошол кыймыл аракеттин качан экендигин, мезгилин түнкүсүн деген тактооч билдирип атат. Кышкысын, кечкисин, азыркысын, мына ушулардын баардыгы тактоошторду жасап атат. Анда эмесе балдар, силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, ушул алган билимдерибизди бышыктоо үчүн 50-көнүгүүнү аткарабыз. Анда силер жогорку биз окуп үйрөнгөн мүчөлөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Демек, тактоошторду жасоочу мүчөлөр булар: ча, лап, чылап, лай, чалык, сын, лата деген мүчөлөр экендигин билдик. Мына ошол мүчөлөрдү катыштырып 5 же 6 сүйлөм түзөсүңөр. Түзгөн сүйлөмүңөрдү сүрөткө тартып, мага жөнөтөсүңөр. Демек, балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.